Саламатсыздарбы, апалар, кайрадан мен сиздер менен эмне үчүн бала ата энесин сыйлабайт аттуу темада сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен көрүшүп турган үчүн абдан кубанычтамын. Так, бүгүнкү тема сый деген эмне? Балаңыз сизди сыйлап жатканын кантип билесиз? Алгач сый жөнүндө сүйлөшүп алсак, мисалы үчүн 3 жашка чейинки балдар, эмнегиси кичинекей балдар атасы мисалы үчүн апасына кыйкырганы, истерика кылганы, кол көтөргөнү, ушундай мамилелерди, оройлук мамилелерди кылганы кичинекей балдарды кадимки көрүнүш катары маани бербейбиз да. Кичине бала деп кабыл алабыз. Ал эми чоң эле болуп өспүм куракка келип дагы бизди мисалы үчүн сыйлабай жатса, анда биздин көңүлүбүз ооруйт, катуу тиет, капа болобуз. Алгач эле биз ошол сый өзү эмне экендигин түшүнүп алсак, сый бул ата эне сый дегенде эмнени түшүнөт? Биз эмне десек кыңк дебей, биз эмне деп атсак дагы, кандай сөз айтсак дагы балабыз бизге кыңк дебей аны аткарып буйруктарыбызды аткарып атканыбы, же болбосо биз эмне деп атсак дагы бала унчукпай жумшак сүйлөп бизге сый менен мамиле кылып атканыбы, же болбосо биздин баардык сындарыбызга, критикабызга, буйруктарыбызга унчукпай угуп, кул сыяктуу ишибизди аткарып жаткандыгын сый деп түшүнөбүзбү? Бул сый деген өзү эмне? Алгач сый бул качан болот? Сый бул качан болот? Сый бул сыйлай турган нерсеге татыктуу болгондо болот экен да. Негизи психологдордун айтуусу боюнча бизди сыйлап жаткандыгын кантип билсек болот экен? Сый бул балаңыз кандайдыр бир нерседе, чоң орчундуу маселеде сиз менен кеңешсе, сиздин оюңузду укса, сизден уруксат сураса, сизге кыйкырса анча мынча кыйкырат, мейли. Бирок дээрлик кыйкырбаса, мындай өзүн карманса, керек жерде сиз барба, барбай эле кой, кылбай эле кой, жок деп айтсаңыз, ага баш ийсе. Зарыл учурда, керектүү учурдачы. Жана сиз өзүңүз ишенип турасыз, балаңыз сиздин адреске жаман сөздөрдү элдин көзүнчө айтпаса, сизди эл астында уят кылбаса, сизди көзгө илбей жаман жоруктарды кылбаса, сизди көзгө илбей мисалы үчүн тамеки тартып ичип чекпесе, бул сыйлап жаткандыгынын белгиси экен. Дал ушул нерселер бул баланын бизге көрсөтүп жаткан сый-урматы экен. Ал эми жанагы кыңк этпей баш ийип, критикабызга, буйруктарыбызга дагы унчукпай кулдай болуп аткарып, биздин сөзүбүз ага жакпаса дагы жумшак сүйлөп кайрылып атканы же болбосо бул сый эмес. Бул биз өзүбүзгө толук ыңгайлуу баланы тарбиялап алганыбыз, же болбосо ыңгайлуу, удобный баланы буга чейин айткандай каалап жаткандыгыбыздан кабар берет экен. Андан кийин сыйды бала каяктан үйрөнөт? Кантип бала ата энесин сыйлай алат? Мисалы үчүн көпчүлүк апалар бала мени сыйлабайт деп кайрылышат. Мен таргет рекламага кетиргенимде аябай ушул балама канткенде сыйлуу ата эне болом деген макет аябай жакшы кеткен да. Көпчүлүк ушул ата эне ушул немеге сөзгө тартылышканда көрсө, көпчүлүк апалар балдарынан сый-урмат көрүүнү каалашат экен. Сый-урмат көрүүнү каалаган ата эне алгач балага сыйды өзү көрсөтүш керек экен да. Мисалы үчүн сиз шефти сыйлайсыз, эгер неме жумушуңуздачы, директорду сыйлайсыз, башчыны сыйлайсыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн ошол директоруңузду же болбосо шефти же болбосо айыл аксакалын же болбосо улуу урматтуу адамды сыйлап атасыз? Анткени биринчиден ошол ишкананын директору, статусу бар. Директор деген статусу бар. Экинчиден билими бар. Үчүнчүдөн ошол киши өзүнүн акылдуулугу,
кесипкөйлүгү, эмоциясын карман алгандыгы менен кол астындагы кишилерге жумшак акырын гана кайрылып, өзүнүн сөзүн акырын гана түшүндүрүп, сыйлуу болуп, мындай өзүн токтоп алып жүргөндүгү үчүн баардык кесипкөйлүк, билимдүүлүк, өзүн алып жүрүүчүлүк статусун кошуп сиз аны сыйлап атасыз. Эми сиз да балаңыздан сый-урмат көрүүнү каалап атасыз. Эми ошол шеф сыяктуу, директор сыяктуу сиз да балаңызга сыйлаганга татыктуусузбу? Ошону эске алышыңыз керек экен да. Эми статус, ооба, сиз апа деген статустасыз. Кесипкөйлүк, бала тарбиясы жаатында канчалык деңгээлде кесипкөйлүк жөндөмүңүз бар? Албетте бул бала тарбиясы дагы чоң билимди талап кылгандыктан бул да өзүнчө бир кесип деп азыркы балдар психологдору бала тарбиясындагы өзүнчө кесип же болбосо чоң бир сабак, билим катары кабыл алып жатышат да. Демек, сиз бала тарбиясы жөнүндө канчалык деңгээлде кесипкөйлүүлүксүз? Балаңыздын алдында канчалык сиз токтоо, акылдуулук, бир сырдуулук менен кайрылып жатасыз? Ушул нерселериңизди жүрүм турумуңуз менен канчалык деңгээлде балдарыңызга үлгү болуп, сыйга татыктуу болуп атабыз? Ушул нерселериңизди өзүңүз ойлонуп көрүңүз да. Демек, шеф сыяктуу сиз дагы балдарыңыздын астында шефтей, директордой боло алсаңыз, анда балдарыңыз дагы сизди сыйлай алат экен да. Андан кийингиси кылган иши менен албетте ата эненин дагы сүйлөгөн сөзү дал келип туруш керек. Мисалы үчүн өспүрүм курактагы балдар алар ак караны таанып калгандыктан, мисалы үчүн сөзү башка, кылган иши башка болсо, анда дагы сый-урмат кетет экен. Алгач бала сыйды үйдөн үйрөнөт, дагы эле бул да үйдөн үйрөнөт. Мисалы үчүн ата менен апа бири-бирин сыйлап атабы? Бири-биринин сөзүн угуп атабы? Бири-бирине урмат көрсөтүп, сый мамиле жасап атабы? Эгерде үй бүлөдө ата менен апа бири-бирине сый, урмат көрсөтпөсө, бала сый деген нерсени кайдан үйрөнмөк? Кайдан алат? Каяктан билет? Андан кийинки нерсе дагы, мисалы үчүн ошол эле учурда апа кошуналарга, туугандарга, кайын журтка жана башкаларга сый мамиле көрсөтүп атабы? Эгер башкаларга сый-урмат кыла албай жатса, бала сый-урмат кылуу керектиги жөнүндө жөндөмдөрдү, билимдерди, түшүнүктөрдү кайдан алат? Ушуну билишибиз керек экен да. Алгач баладан сый көрүүнү кааласак, алгач өзүбүз сыйлап көрсөтүп, үлгү болуп көрсөтүшүбүз керек экен. Балдар психологдору азыр айтып жатышат, балдар бизди жөн гана артыбыздан үлгү туурабастан прям баягында сканерлеп алат да, сканер дейт го, өзүндөй бүтүндөй бизди окшош болуп алат экен. Жада калса, туура айткан да, жада калса биздин туура эмес ишенимдерибиз, комплекс деп коет го, баягында уялган, кысылган жерлерибиз, комплекстерибизден бери биздин коркууларыбыздан, биздин жашоо көз карашыбыз, ой түшүнүктөрүбүздөн бери бүтүндөй өзүнө сиңирип алат экен да балачы. Андан кийин гана сырттан башка бир аз түшүнүктөрдү алып туруп, анан кийин апа сиз ушинтип ойлойсуз, апа мынтип ойлойсуз, мындай эмес экен го деп бир аз айтышы мүмкүн. Бирок түбү менен бала канына биздин жүрүм турумдарды өзүнө сиңирип алат экен да. Мына ушундай. Демек, бала азыр мисалы үчүн азыр интернет аркылуу биздин өзүбүздүн балдарыбыз менен мамиле кылып атканда эч качан өзүбүздүн өспүрүм курак менен салыштырып, мен ата энем мындай кылат элем, биз мындай жүргөнбүз деп өзүңүздү салыштырып көрбөңүз да. Биздин доор менен балдардын доору таптакыр эле башкача болуп атат да. Мисалы үчүн азыркы балдар кинолордон, интернеттен, игралардан ар кандай агрессиянын түрлөрүн көрүп атат, уят сөгүнүүлөрдү көрүп атат, уруш жаңжалдарды көрүп атат, ар кандай мындай туура эмес мамилелерди көрүп атат. Балдар ошондой нерселерди бүт көрүп билип атат да. Демек, ошол жаман нерселерди көрүп билип аткан бала ошол көргөн билгендерин кайталабай, туурабай, өзүнө сиңирбей бизге
адамча мамиле кылып аткан болгон болсо, анда балабыз бизди сыйлап аткандыгын өтө баалап сезишибиз керек экен. Бул жагын өзүнчө сактап алайын.